Мен бүгүнкү көтөрүүчү маселем бул баарыбызга түз таасирин тийгизген ден соолугубузга бул ыш маселеси. Мынакей кечээ 18 январь күнү дагы Кыргызстан Бишкек, анын ичинде эң биринчи булганган шаардын ордун ээледи да. Анан негизги биздин ушу шаардын булгоосунун негизги бул источниги бул көмүрдүн күйүүсү. Эми 70% албетте Кыргызстанда жылытуу системасын көмүр менен күйгүзүп иштетебиз. Ошол эле кезде саламаттык сактоо дүйнөлүк уюмунун маалыматына таянсак, 7 миллион адам жыл сайын ошол ыштын тескери кесепетинен адамдар каза болот экен. Анан биздин Бишкегибиз Кыргызстандын ушундай дышка капталып турган абдан өкүнүчтүү. Ушул көмүр күйгөндө негизинен абдан улуу заттар бөлүнөт. Кремнийдин, темирдин, алюминийдин оксидтери, фтор, цинк, мышьяк, коргошун, сымап, кадмий — булар абдан зыян заттар. Жаш балдарыбыз бар, улууларыбыз бар, негизи абдан зыян болуп атат. Ошондуктан Бишкек шаарынын тазалыгыны жана Кыргызстандагы ышты жок кылуу боюнча могу жогоруда көрсөтүлгөн. Мына карап турасыздар, ушул түтүн чыгарбаган печка менен Монголия, Кытай өлкөсү ыштан арылган. Алмаз Акунжанович, биз деле ушундай печканы азыркы күндө биздин Кыргызстанда үй шартында чыгарат экен, аз данада, көп данада эмес, аз данада. Эгерде ушуну индустриализация кылып, промышленный уровеньге чыгарып, мамлекет тараптан бир жанакы 2018-2040 жылдары Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында 2040 жылы Кыргызстан эң таза, коопсуз, абасы боюнча баары жокон таза өлкө болот деген бир маселе камтылган. Мына ошого жетишүү үчүн мен силерге протоколдук тапшырма берсем, ошо өкмөт ушул печтерди промышленный уровеньде жайылтып, көп дана чыгарып элге таркатууну карасаңыздар. Анан газификация маселесин дагы тезирээк чечип, ушу шаарыбызды, Кыргызстаныбызды таза кылганга баарыбыз аракет кылалы. Себеби деген азыркы күндө ушул ыштын оору чакырган бул тизмеси, оорулардын тизмеси астма, бронхит, алсыроо жана баш оору, жүрөк оорулары, инсульт жана эң негизгиси бул коркунучусу бул онкология ооруларыны козгогон бул эң бир себепкер болот экен. Бул медициналык жактан тастыкталган бул нерсе. Ошондуктан өкмөт ушуга басымдуу мамиле жасап, ушул нерсени чечүүгө бир 5 жыл ичинде ыштан кутулуу жолдоруну карасаңыздар. Рахмат.